Баарыңыздарга салам, урматтуу көрөрмандар. Бүгүн бизде подкастта Айбек Эркибаев кесиби боюнча нейрохирург. Калган маалыматты азыр өзү кенен айтып берет. Саламатсызбы, Айбек? Саламатчылык, кандайсыздар? Жакшы, подкастыбызга кош келипсиз. Кош келдик. Макул болгонуңуз үчүн абдан ыраазыбыз. Биздин көрөрмандарга эми өзүңүз жөнүндө айтып берсеңиз. Атым Айбек. Турция мамлекетинде 7-8 жылдан бери нейрохирург адиси болуп иштейм. Сонун, Айбек, бул иштегениңиз жөнүндө дагы биз кененирээк токтолобуз. Бирок мага кызыктуу, ошол Турция мамлекетине чейин сиз Кыргызстанда окудуңузбу же Турцияда окудуңузбу? Ошол жөнүндө дагы айтып кетсеңиз. Ооба, мен Кызылкия шаарында төрөлгөм. Андан кийин Кызылкияда мектепти бүтүп, Бишкекте медициналык академияга тапшыргам. Аны аяктаган соң 2015-жылы Турцияга экзамен тапшырып, ал жактан резидентурасын өтөм деген максат менен Турцияга кеткем. Ошол кеткениңизде сиз дароо эле өттүңүзбү же бир канча жыл даярдандыңызбы? Жок, бул дароо болгон жок. 2 жыл даярдык учуру болгон экзаменге. Биринчи, экинчи этап деген экзамендер болот. Ошолорду өткөндөн кийин, андан кийин резидентурага 2017-жылы тапшыргам. Измир шаарында чоң университеттик больницага нейрохирургия бөлүмүндө резидентураны баштадым анан. Ошол резидентура жөнүндө айтып калдыңыз да, Айбек мырза. Резидентурага өтүү процесстер кыйынчылык болдубу? Анан өтүп жатканда кыйынчылыктар болдубу? Анда жалпы канча жыл ошол резидентураңыздын өтүшү? Резидентурага өтүү мөөнөтү 2 жылдай болгон. Бул экзаменге даярдануу мөөнөтү. Албетте экзамен өтө оор экзамендерден бири болуп эсептелет. Бул Турцияныкы Европа, Американын экзамендерге салыштырмалуу оор бирөөсү болот. Биринчи, экинчи этаптан турат. Түнү күндүзү түнү дагы китеп окуп, медициналык маалыматтарды топтоп, анан оюңду бир концентрацияга коюп, анан экзаменге кирип, аны тапшырыш деле өзүнчө баягындай сарсанаа болосуң, эме болосуң, стресс болуп, ошолорду өтө бир канча кыйынчылыктар болгон. Но аларга карабай жакшы, Кудайым өзү колдоп, Кудайга шүгүр, ата-энем, бир туугандарым баардыгы колдоосу менен экзамендерден өтүп, ийгиликтүү тапшырып алдык. Жалпы 5,5 жыл деп айттыңыз, Резидентура жалпысы 5 жылдык хирургия бөлүмдөрү. Но Турцияда мындай көбүнчө баягы тажрыйба алыш үчүн дагы жарым жыл же 1 жылга чейин кошуп өткөрсөң болот да. Мен да ошон үчүн мен дагы 1,5 жылдай дагы бүткөндөн кийин тажрыйба алып, ошол эле университетинде агайларым менен чогуу иштегем. Мага кызык болгону, буга чейин Абдыразак мырза менен да кеңири сүйлөшкөнбүз. Ошол Турцияга барууга эмне сиздерге дем берди же мотивация болду? Себеби бул жакта эле Кыргызстанда тажрыйба алуу кыялыңыз болбоду беле? Ооба, 2015-жылы медакадемияны бүтүргөндөн кийин менин ата-энем дагы көп айтчу, өзгөчө апам өз кесибиңдин эң мыктысы бол деп айтат эле. Ошого карап көрсөм, өзү Европа, Америка жактарда эң бул медицина тармагынын эң өнүккөн жактары ушулар экенчи. Анан максатты чоң коюп, Америка, Турцияга аракет кылган баштапчы. Анан ошолорду карасам, мага эң эле ыңгайлуусу Турция болуп чечилди. Анан ошон үчүн мен да айткан эме кылгандай, жанагындай эң мыктысы болуш үчүн бул жакта калбай, дагы да Кыргызстанга жаңы методдор, жаңы салымдарды медициналык тармакта ошол Турцияга барып, ошол жактан билимин алып, анан келечекте Кыргызстанга салым кылсам деген максат менен ал жака кеткем. Сонун, ошол Турцияда окуп жүргөндө сиздерди Турция жарандары, дарыгерлери кандай кабыл алды? Себеби бизде баарыбыз билебиз, ординатурага келгенде же эми дарыгер болуп иштеп атканда бир топ мындай өзүнчө бир кыйынчылыктар бар да. Бул биздин мындай индивидуалдык десем да болот да. Турция мамлекетинде кандай болду? Биринчи эле ишке баштаганымда, ал жактын биринчи келген күндөрүндө эле ал биздин иштеген нейрохирург коллегаларыбыз өздөрүнүн системасын айтып, түшүндүрүп, андан кийин иштөө куралдарын айтып эме кылган.
Ошондо эле уже баягындай сезгем алардачы, аябай жумушка кеч калбай келип, эртең менен саат 7-де баштайт элек, 7-ден 1 мүнөт дагы өткөрбөй, баары 7-де ошол жерде даяр болуп калат элек. Ошондо эле уже сезесиң баягы ауранычы, значит булар баары өз жумушуна өтө көңүл бөлүп, баягындай жоопкерчиликтүү экен депчи. Анан берген иштерине дайым ошол ишинин бүттү деген эме менен беришет эле да, буйрук бергендечи. Ал жакта эң кичинекей болуп баштайсың, баштаганыңда жаңы баштаган болуп, анан сенин үстүңдөгүлөр ошол эле ординаторлорчу, старший ординатор болот дегенде, же болбосо средний болгондо алар баарды сага жол көрсөтүп үйрөткөндөр ошолор болот экен да. Ошол алардын баштап барганыңда алардын айткандарын кылып, кылгандарын жасап, ушинтип анан алар менен эме кылып биргеликте чогуу иш аткарып, анан ошолордон үйрөнөт экенсиң. Сизди ал жерде мындай биздин мамлекеттегидей менин коллегаларым капа болбойт деп ишенем. Конкурент катары көрүшкөн жокпу же тескерисинче сизди колдоп көп неме кылыштыбы? Бул жактагы нейрохирургтарбы? Жалпысынан дарыгерлерчи? Албетте баягындай конкурент катары дагы көргөндөр болсо керек, бирок буга чейин бар эле мындай жакшы жардам берип, жакшы кабыл алып эле айтканмын аларгачы, силердин дагы өз алдынча билимиңер бар, менин дагы арабызда бир билим, тажрыйба алмашуу болсун деп башында эле ушинтип сүйлөшүп, азырынча жакшы чогуу иштешебиз бир канчасы менен. Мен ошол түшүнүшүм боюнча сиз резидентураны Измирде өттүңүз. Ооба. Азыркы иштеп жаткан жериңиз Стамбулда. Ооба, резидентураны 2022-23 жылга кирип атканда бүтүргөмүн. Андан кийин Истамбулда жеке Ирмед клиникасында иштедим 1,5 жылдай. Азыркы учурда мамлекеттик ооруканасына дагы кайрадан жаңы баштадым. Ошондо сиз Ирмедке кантип кирип калдыңыз? Анан экинчи суроо, бул жерде ошол азыр мамлекеттикке деп атам деп айтасыз го. Ал жерге да кантип өтүп калдыңыз? Себеби балким бизде азыр коллегаларыбыз ошол Турцияга баргысы келип же резидентура өтүп ошол Турциянын бир жеке клиникаларына ишке кирүү максаттары да бар да, кыялдары. Азыр биринчиден сен Турциянын жеке клиникасында иштегиң келсе, анда бул Турциянын өзүнүн бир университетинен резидентураны ошол жерден бүтүрүшүң керек. Андан кийин сага ал жактын саламаттык сактоо министри сага уруксат берет, ал жакта жеке клиникасында иштөөгө уруксатты ал жактан берет. Ошол эле учурда анан эгер түрктөрдүн өздөрүнүн мамлекеттик больницасында ооруканасында иштегиң келсе, андай болсо азыркы учурда жанагындай Түрксой деген документ бар. Ошол менен ошону алып, анан түрк мамлекетине кайрыласың. Алар сага анан өздөрү карап чыгып, анан уруксатын берсе, анан ал жака алат. Бул 2 этапта дагы обязательно деген не дейт эле жана? Сөзсүз. 2 этапта дагы сөзсүз Турциянын өзүнүн резидентураны бүтүрүшүң керек. Ошол резидентураны бүтүп атканда сиздерге орусча айтканда рекомендательный письмо берет экен анда. Бул биздин мисалы үчүн Айбек мырза жеке клиникаларга иштөөгө рухсат берилген деп. Сен бүтүргөндө сага ошол доктор нейрохирург деген дипломун беришет, алар сертификатынычы. Ошол сага Турцияда иштөө үчүн бүтүн бардык эшиктерди ачат да сагачы. Азыр ошондо Стамбулда мамлекеттик ооруканада иштеп жатасыз? Азыркы учурда Стамбулда мамлекеттик ооруканада. Азыр сиз эми бүгүнкү күндө Кыргызстанга келип кеңештериңизди берип атасыз бейтаптарга. Турцияга да барып ошол жерде иштеп жүрөсүз. Кандай айырмачылыктарды байкадыңыз? Биздин мамлекеттик медицина, бейтаптардын өзүнө болгон мамилеси, ден соолугу жана Турцияда кандай экен? Турция менен Кыргызстанда салыштырмалуу өтө чоң айырмачылыктар бар. Турцияда баштаганыңда больница, оорукана жактан болсун, бейтаптар жактан болсун, андан айлык акы жактан болсун, чоң айырмачылыктар. Бейтаптар жактан болгондо алардын врачтарга, дарыгерлерге болгон мамилеси, сый урматтары аябай чоң болот. Себеби баягы билим алган, тажрыйба алган, билимдүү адамдарга алар чындап врачтар, дарыгерлер
мугалимдер, милиция кызматкерлери булар мамлекеттин чоң базасында, жогору базасын ээлейт деп ошого буларга өтө сый урматта болушат. Ошол сый урматты көргөнүңдө сен дагы андай ичиң жылып, аябай жакшы сөздөрдү айтып, алар киргенде эле уже жанагындай өздөрүнүн сөзү бар, хожам деп эме кылат да, тиги агайым дегенде, эжекем дегендейчи кылып, чоңу кичүүсү ага карабай баары сенин дарыгер болгоңду урматтап, жакшы мамиле кылат. Сен дагы аларга жылып, эң жакшы кызматыңды кылган аракет кыласың. Ошол эле учурда ооруканалар дагы жакшы, саламаттык сактоо министри аябай жакшы иштейт. Сонун жаңы заманбап технология медоборудованияларды коюп, жаңы даже керек болсо азыр учурда бир канча жаңы шаардык ооруканалар бүттү, дагы да салынып келатат. Бүт бардык ооруканаларында бир бейтап киргенде бүт бардык өзүнүн көйгөйүн, ден соолугуна байланыштуу иштерин бүт баарын бүтүрүп чыгып кетет ал жактанчы. Кан тапшыруу болсун, рентген, томография болсун, кайсы адисти көргүсү келсе ошого запись кылып көрүп чыга алат да. Бүт шарттарды жакшы түзүп берген. Анан айлык акысына келгенде да албетте ал жакта ошого билимди баалашкан үчүн бул тармактарга эң жакшы, эң жогорку айлык акыларды беришет экен. Сонун Айбек мырза, сиз азыр бейтаптар жөнүндө айтып калдыңыз да, баягы дарыгерлерди сыйлайт экен депчи. Демек, эгер бейтап дарыгерди сыйласа, дарыгердин ичинде кандайдыр бир ички жоопкерчилик пайда болуп, ошол жасаган мамилесине уят кылбайын деп сапаттуу жардам Албетте. көрсөткөнгө аракет кылышат экен. Бул суроону көтөргөнүн себеби бизде көпчүлүк учурда баягы дарыгер бизге орой мамиле кылды деп дагы айтып калышат го көрөрман, бейтаптарчы. Демек, бейтап дарыгерге жакшы мамиле кылса, ошондой эле мамиле бейтапка кайра келет экен да. Ооба. Эки тараптуу да. Биз деле менин оюмча жакшы мамиле кылганга аракет кылышыбыз керек. Айбек мырза, азыр сиз Турцияда, Стамбулда мамлекеттик ооруканада иштеп жатам деп айттыңыз. Ооба. Ошол жерде кандай кызматтарды көрсөтүп жатасыз? Жана экинчи суроо бул Кыргызстанга мен билишим боюнча сиз 2-3 айда бир келип жатасыз да. Кандай максат менен жана алдыдагы мындай ошол консультацияларынын акыркы мындай жыйынтыктары эмне деп айтайын деп атам. Азыркы учурда Турциянын мамлекеттик ооруканасында иштеген себеби ал жакта тажрыйбамды дагы да көбүрөөк ашырып аракет кылып атам. Себеби көбүндө эле жанагындай жеке клиникаларга барышка өздөрүнүн каражаты жетпейт экен. Эң көп бейтаптар мамлекеттик ооруканаларда болот экен. Ошон үчүн оорулардын түрдүүсүн көргүң келсе, мамлекетке тик ооруканаларга барсаң, ал жакта тажрыйба жеке клиникага караганда көбүрөөк тажрыйба алат экенсиң. Анан 2-3 айда бул жакка келип, бул жакта консультация берип, кезде операциялар жасап жатам бул жакта. Максатым эми келечекте албетте баарыбыз Кыргызстанга кайтабыз, Кыргызстандын өзүбүз жерибизге, мекенибизге кызмат кылыш максат. Ошон үчүн акырындап бул жактын да шарттарына көнүп, бул жактын да шарттарын үйрөнүп, анан ошого жараша бейтаптар менен мамиле кыласың, алардын да айткандарын дагы жакшыраак терең түшүнүү үчүн өзүбүздүн жерибизде консультация кылып, ушундай аракеттер, иш-чараларды көрсөк жакшы деп ойлойм. Албетте эми буюрса бул жерде дагы бир максат Кыргызстан менен Турциянын арасында кыргыз коллегалар, түрк коллегалар менен чогуу алар бир мамлекеттик биримдик, достук болсун деп деле ойлойсуң ал жагынанчы. Мага дагы бир кызыктуу нерсе болуп жатканы, Айбек, нейрохирургия бул эң оор тармактардын бирөөсү да. Анан ошону кантип тандап калдыңыз демде, себеби бир күнү ошол Абдыразак мырза да айтып калды, нейрохирургия же кандайдыр бир оор болсо тармактары түрктөр ал жака тапшырганга аракет кылышпайт экен да. Ооба, бул чындап эле айтканда аябай оор тармактардын бирөөсү. Туура көбү баргысы келбейт, тапшыргысы келбейт, себеби жана айткандай буну резидентурасы өзүнчө баягы 5 жылдык эме аябай оор болгондо мен үчүн да эмоционалдык дагы, психологиялык. Кесипте башта эле барганда 1-2 ай иштегенде эмне кылып атканыңды, андан кандай результаттар болуп атат тиги көрөсүң да.
операцияларды көрөсүң, бейтаптарын дарылоосун көрөсүң, анан ошондо уже баягындай бир эме болду магачы, чоң кызыкчылык болду, себеби аябай жакшы бир результат чыгып атты да иштенчи. Анан буга барганымдын себеби биринчиден менден чоң улуу буга чейин иштеген тажрыйбалуу байкелерибиз бар эле. Алардын айткычы менен нейрохирургия жак бул Кыргызстанда өнүгүүгө талап боло турган жак. Ушул жактан барсаң, эгер мекениңе кайтып келсең дагы ошол жактан чоң салым кылсаң болот деп айткандарга, анан мен дагы аябай кызыккам. Себеби бир жактан да карасаң, адамдын башыны, мээсини мисалы ачып операция учурунда өз ичинен мындай карап көрөсүң да. Ошол өзүнчө бир башкача да, только китептерден эле сүрөтүн көрбөй ачып карап ал жактан кызыгып баштагам. Операцияларга кирип бир канча операцияны көргөндөн кийин эле кызыктуу болуп баштаган. Анан канчалык кыйынчылык болбосун, канчалык оор күндөр болбосун, мен ушуну аяктап, ушунун адиси болуп чыгам, анан элиме, мекениме кызмат кылам деген ойдо болдум. Азыр эч кая өкүнбөйм. Мындайча айтканда, жашоомдо эң туура чечим кылган чечимдеримден бирөөсү болду. Кайра кайтып келсем деле, мисалы нейрохирургияга дагы эле тапшырмакмын да. Ошол. Сонун сиз азыр айтып атып, мен денемде дагы орусча айтканда мурашки болуп атат да. Бул жерде дагы мындай суроо, Айбек мырза, сиз айтып атасыз, бияка келип акырындыктап үйрөнүп, шарттарга карап, анан буюрса толук түрдө үйрөнүп калганыңызда бул жакта калам деп айттыңыз да. Эми азыркы күндө ошол шарттар сизге кандай, бул жакта жагып атабы? Анан кийинки суроо ошол жерде эле, сиздин кесиптештериңиз, нейрохирургдар сиздин келүүңүздү кандай кабыл алды? Сиз алар менен эгер иштешем, тажрыйба алмашам десе, иштешүүгө даярсызбы? Ооба, албетте, тажрыйба алмашып, иштешип, чогуу кызматташуу аябай бул эң жакшы нерсе мен үчүн. Менин да максатым ушул. Баарына ачыкмын, каалагандар менен ушундай иштешкене даярмын. Анан бул жактын ооба шарттары бир аз Кыргызстан мамлекети менен байланыштуу эми, жанагындай шарттары бир аз аркада. Бирок өнүгүүгө мындай аябай ачык да болчу. Басым жасасак. Ооба, себеби азыр карасак, көптөгөн илгери мурда бир гана мамлекеттик больницалар, ооруканалар болчу да, азыр көптөгөн жеке клиникалар ачылып баратат экен. Алар ар бири өз алдынча мындайча конкуренция болуп, бири-биринен өткөн аракет кылып, мындай жакшы заманбап оборудование, технологиялар болсун, баарын койгон аракет кылып, ушундай жакшы өнүгүү кетип атат экенин байкадым да бул жактачы. Турцияда уже болгон нерселердин эми биз аркасынан баратабыз, но мен ойлойм, бир 5-10 жылдын ичинде биз дагы ошол мамлекеттердей бирдей болуп, жакшы деңгээлге жетип калабыз деп ойлойм. Сонун, менин оюмча, чындыгында бизде перспектива чоң. Анан экинчи маселе, биз бул жерде баягы талкуулаганда дагы бир аз артта десек деле, менин оюмча, көрөрмандар, кесиптештер капа болбостур, себеби бизде баягы критикалаганга жакшы го. Себеби биз бул нерселерди айтсак, биз бул факттарды көрсөтүп, кайсыл жерге басым жасаш керек экенин мындай белгилеп коюп кетип атабыз да. Анан Айбек мырза, ошол кээ-бирки көрөрмандар, мисалы үчүн медицинага кызыккан көрөрмандар болсо, нейрохирург деген ким, жана сиз бүгүнкү күндө ошол биздин кандай бейтаптарга жардам бере аласыз? Ошол жөнүндө кененирээк айтып кетсеңиз. Нейрохирург деген эми биз жана неврология бөлүмүнөн эле, мисалы нервтерге изилдөөчү бөлүм болгондой эле, биз ошонун бир ошол нервная система боюнча ошонун операцияларын жасайбыз, хирургиялык жагын карайбыз. Бул бизге главный эң негиздөөчүсү бул баш мээ менен омуртка боюнча көбүнчө операциялар ушулардан турат. Анан ошол эле периферический нервтерге дагы ошол кээ бир учурларда операцияларын жасап калабыз. Омурткада, баш мээде эгер травмага байланыштуу переломдор же
ошол эле сыяктуу башка патология, шишиктер, опухолдор болсо ошолорду жасайм. Грыжа дегендер көп болуп атат азыр биздин элибизде, аябай грыжа менен ооругандар. Грыжа дегенде белдин грыжасы, Белдин грыжасы, белдин грыжасы, моюндун грыжасы дагы болот. Ошолор аябай көп экен бул жактачы. Анан ушундай бир эмеге келип калыптыр, баягы түшүнүккө. Операция болсоң уже болду, аякпайсың, операция болсоң баспай каласың дегендейчи. Бирок Турцияда андай бир түшүнүк жок, себеби операция жакшы, эң жакшы деңгээлде сапаттуу жасалат ал жакта дагы. Ошон үчүн көбүнчө мындай баспай каласың же жаман эмелер, кыйынчылыктар болот аркасынан деген нерселер көп элдин сөзүндө анча жок. Демек Айбек мырза, эгер биздин бейтаптарда мээсинде бир кандайдыр бир образование, опухоль деп коебуз орусчасы. Образование, опухоль. Анан ошол омуртка тарабында грыжалар болсо, сизге кайрылса болот экен. Ооба, грыжалар болсо, анан ошол эле учурда жана функциональный нейрохирургия деген жак бар. Аны дагы үстүнөн иштеп, азыркы учурда операцияларын жасап атабыз. Буга жана Паркинсон, дистония же эссенциальный тремор дегендер болот го. Көбүнчө булардын буга чейин только дарылар менен болуп, анан дарылар бүткөндөн кийин уже башка бир дарылоосу жок болчу эле да. Эми акырындап уже биздин Кыргызстангадан, башка мамлекеттерден көбөйүп баратат ушундай функциональный нейрохирургия жана операцияларын жасайбыз алардынчы. Эгер ушундай пациенттер болсо деле кайрылса болот. Ошо кайрылуу боюнча айтып калдыңыз да, балким бир көрөрман көрүп, бул менин темам экен деп сизге кайрылуусуну каалайт. Ошол кантип байланышса болот айтып кетсеңиз. Жана бул жерде кантип байланышса болот Айбек мырза? Жана эгер кайрыла турган болсо, колунда кандай анализдер болуш керек? Кайрыла турган пациенттерде баштап диагноз коюлган болуш керек да. Мисалы ошол Паркинсон оорусу боюнча айтайын, эң аз бир 3 жыл, 2 жыл, 3 жыл, 5 жыл аралыгында бир өзү баштапкы этапта бул консерваториялык дарылоону болот. Анда таблеткалар менен дарылашат неврологдорго кайрылып. Андан кийин ал дарылардын аркасынан бир канча жылдан кийин бул баягындай не деп коет, побочный эффекттер башталганда анан дары жардам бербей баштайт да. Ошол учурда анан биз хирургиялык методду колдонобуз. Ошол пациенттер бизге өздөрүнүн диагнозу менен, анан жанында ошол баш мээсинин МРТ томографиялар менен келсе, биз ошого карата өзүбүз пландап операциясын жасайбыз. Мурда Кыргызстандын жарандары Турцияга барып операция жасаттырып, реабилитация өтүп бул жака келчү да. Азыр мисалы үчүн ошондой эле диагноздар болсо, сиз менен байланышса, мисалы үчүн бейтаптар чогулуп калды да, сиз ошону Кыргызстанга келип эле жасап бере аласызбы? Азыркы учурда ооба, бир канча шарттарды дагы Кыргызстанда күтүп атабыз. Мисалычы, келечекте Паркинсон дегендерди азыр бул жакта жасала элек. Себеби жана аппарат боюнча ал Америкадан же башка сырткы мамлекеттерден келген үчүн Кыргызстанга пока ал Кыргызстандын саламаттык сактоо министри менен соглашение түзүш керек экен да. Ошол бир канча процесстери бар бул жака кириш үчүн. Но аларды биз азыр Турцияда жасап атабыз. Анан жанагындай грыжа болсун, же опухоль болсун, же перелом болсун, ошол сыяктуу башка операцияларды бул жака өзүбүзгө жарашкан бул жака кылына турган шарттары болгон операцияларды бул жакта жасап атабыз. Дагы бир маселе, Айбек мырза. Кээ бирки бейтаптар чындыгында бул жакта Кыргызстанда операция кыла албагандыктан Турцияга кайрылганында мажбур болот да. Мен билишим боюнча сиз ошол тармакта дагы жардам бересиз. Ошол жөнүндө кененирээк айтып кетсеңиз. Ооба, азыр мисалы Турцияда мага окшогон бир канча адистер бар, хирургдар болсун, башка адистер дагы. Кыргыз өзүбүздүн адистерибиз. Биз илгери жок болчу, көп эмес болчу да илгери. Азыр көбөйүп уже бүтүп мага окшоп иштеп аткандар көп. Анан кайрылса бизге, биз ал жактан өзүбүз аларды күтүп алабыз, пациенттер, бейтаптарды күтүп алып, аларды жайгаштырып, анан операцияга даярдоо учуру, операциядан кийинки учурларынын баарын түшүндүрүп беребиз. Ошол эле сыяктуу кийинки операциядан бүтүп, анан биз кайрадан
Турциядан Кыргызстанга кайтып келгенде дагы биз дайым байланышта болобуз алар менен. Айтканым бул көбү жанагы түрктөр менен эме кылган аракет кылат экен да, мен түрк врач операция кылсын же ошондо бир дарыланайын дегенчи. Азыр андай нерсени уже барган сайын өзүбүздүкүлөр ээлеп калып атат да, кыргыздар. Кыргыз элиме дагы кайрыларым. Өзүбүздүн эле кыргыз адистер, врачтарыбыз бар, дарыгерлерибиз. Аларга эле кайрылсаңар, силерге дагы да өзүңөргө түшүнүктүү тилде түшүндүрүп, эч кандай бир котормочу керек болбойт. Келгениңерде жоопкерчиликти алып, ар бири сизге жакшы, сапаттуу ошол түрктөр кылган эле системада ошол дарылар менен дарылап, кийинки учурда дагы операция болсоңуз, операциядан кийинки учурларда дагы дайым байланышта боло аласыз дейм. Сонун Айбек мырза, эми сиз жумушуңуздан сырткары хоббиңиз тууралуу дагы айтып кетсеңиз, себеби биз дарыгерлер жумуш деп өзүбүздү да көп учурда унутуп калат экенбиз да. Эми хобби дегенде спортко кызыгам. Бош учурларымда футбол ойнойбуз коллегалар менен. Андан кийин кээде ал жакта Турцияда жанагындай чоң теннис бар го, ошолорго ойнойм. Анан ошол жумушта дагы кээде бош болуп калган учурумда, анан ошол учурда китеп окуйм, бирок эми тиги только медицинский китептерди эле окуп, чтобы ал жактан дагы өзүмдү бир аз дагы өнүктүрүп, канчалык илим билим тажрыйба алсаң дагы баары бир эч качан мындай өзүңө жетиштүү деп ойлобой эткенсиң да, өзүмдүн кемчиликтерим аябай көп сезе беремчи. Ошолорду толуктап, ошолорду кемчиликтерим үстүнөн иштеп, дагы да көбүрөөк маалыматтарды алган аракет кылам. Анан үй бүлөңүз боюнча дагы айтып кетсеңиз. Азыр мен үйлөнгөм, 2 кызым бар. Азыркы учурда ата энем менен чогуу Бишкекте жашайбыз. Ал да медикпи же? Келинчегимби? Келинчегим жок, ал фармацевт. Медициналык тармагында ал дагы фармацевт болуп жанымда. Андан кийин 4 туугандын эң кичүүсүмүн мен. 2 эжем бар, бир байкем, эң улуусу. Апам өзү медайым болуп, ошол дарыгер болуп, өзүнүн максаты болчу экен, кичинекейинде дайымча бир врач болом депчи. Анан илгери кыйын шарттар болгонуна караганда только медайым болуп, анан дагы дальше кете албай калган. Ошон үчүн мен дайым максат кылчу, үйдөн хотя бы бирөөсү бир врач болуп чыкса, мен өзүм максатым ишке ашмак депчи. Мен ойлойм, ошол апаңыздын кыялдары орундалып, буюрса келечекте биздин профессор агайлардай, Мамытовдай, Виталий Мамытовдай элдин багы көзгө көрүнгөн дарыгерлерден болсо деп ишенем. Жана Айбек мырза, менин акыркы суроом ошол сиздин келечектеги алдыңкы пландарыңыз кандай? Биздин көрөрмандар менен бөлүшүп кетсеңиз. Келечектеги пландарым, максаттарым азыр Кыргызстанда айтканымда жана заманбап технология, медоборудованиялар менен кыргыз элибизге, жерибизге буйруса, аларга эң жакшы сапаттуу кызматты кылып, алардын ден соолуктарын бекемдеп, эгер колдон келсе, биз операцияны эң акыркы учурунда кылабыз да, последняя стадиядачы. Ошол операцияга жеткирбей эле, ошол операциянын алдын алуу жолдорун үйрөнүп, тажрыйбаларын алып, буюрса элиме жеткиргим келет ошондойчу. Бул операция болсо дагы эң жеңил түрдө операциясын өткөрүп, бекем ден соолукка жетиштерин каалайм. Чоң рахмат Айбек мырза. Мен оюмча аябай сонун маек болду. Буюрса дагы сүйлөшөбүз деп мен ниет кылам. Кыялдарыңыз орундалсын. Эми акыркы сиздин бизге, көрөрмандарга каалоо тилектериңиз? Каалоорум элибиз, жерибиз тынчтыкта, аманчылыкта болсун. Элибизге ден соолук каалайм. Аллахым баарыбызга шыпа берсин. Оорубаңыздар. Ден соолугуңуздар бекем болсун. Чоң рахмат. Урматтуу көрөрмандар, бүгүн бизде конокто Айбек Эркибаев болду. Кесиби боюнча нейрохирург. Эгер кандайдыр бир кеңештерди
алам десеңиздер, анда комментарийге Айбек мырзанын Instagram баракчасын калтырып коебуз. Сиздер бул видеонун астында комментарий, лайк жана катталганды унутпаңыздар. Саламатта калыңыздар.